Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Көптөн көп күткөн Норуз турнири башталды. Бүгүн 2-нчи лиганын алкагында 3 оюн, 1-нчи лиганын 4 оюну болду. Бүгүнкү күндөгү негизги оюндар тууралуу алдыда айтып беребиз. Ошондой эле жогорку лигадагы командалардын арасында кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, аларга дагы токтолобуз. 1-нчи лигадагы 12 команда 4 тайпага бөлүнгөн. А тайпасында жаштык өзгөн жана 7 аке командалар бар. Биринчи күндүн борбордук беттеши болгон жаштык өзгөн оюну жогорку деңгээлде болду. Алгачкы салымда 6-мүнөттө былтыр достукта ойногон Арген Абдуллаев салды. 1 мүнөт өтпөй эле атаандаш команда эсепти теңеди. Бул ирет Адилет Батыр уулу өзгөчөлөндү. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. 10-мүнөттө Абубакыр Мамасиитов кайрадан жаштыкты алдыга алып чыкты. Андан соң Мурат Жумалиев эсеп сандарын 3-1 кылды. Ошону менен биринчи тайм аяктады. Экинчи бөлүктө өзгөн мыкты баштап Ислам Үсенбаев 2 салымды салып, эсеп сандарын теңеп кетти. Экинчи таймдын акыркы мүнөтүндө Арген Абдуллаев кайрадан мыктылыгын көрсөтүп, жаштыкты алдыга алып чыкты. Эсеп сандары 4-3. Ал эми 3-чү бөлүктүн аягында жаштык үлгүлүү каршы чабуул уюштуруп, Шумкар Бакытбек уулу командасынын 5-чи салымын салды. Керемет. Кантем, мынаны карачы, мынаны. 6-чы катар саны эч ким жок. Калган 3 мүнөт ичинде өзгөн бир улак гана салганга жетишти. Ошентип оюн 5-4 эсебинде жыйынтыкталды. Сы тайпасындагы оюнда Кемин Саякбай атаны 3-0 эсебинде утуп алды. Алгачкы салымды 2-нчи мүнөттө эле Айдос Жокаев өнөктөшүнүн көмөгү астында салып кетти. 3-чү таймдын 7-нчи мүнөтүндө Жокаев оюндагы 2-нчи улакты тайгазанга таамай ыргытты. Ал эми 3-чү таймдын 11-нчи мүнөтүндө Эрнас Төлбеков Андрей Гомановдун көмөгү менен 3-чү салымдын ээси болду. Б тобундагы ачык ысык ата оюнунда дагы тең атаандаштыкты көрө алдык. 11-нчи мүнөттө ысык атанын оюнчусу Аскат Талабеков эсеп сандарын ачты. Ага ачынын тажрыйбалуу оюнчулары Белек Мукаев дагы, Акбар Иманбеков дагы тоскоол боло алышкан жок. Экинчи таймдын башында Султанбек Айдарбек уулу эсеп сандарын теңеди. 3-чү таймдын 10-чу мүнөтүндө ысык атанын капитаны Элдияр Шактарбек уулу жеңиштик салымды салды. Элчу кашы жарылса дагы жанын аябай ойногонун баса белгилеп кетели. Ал эми Д тобунда орун алган Бакаята четинди оюну 3-2 эсебинде Бишкектик команданын жеңиши менен жыйынтыкталды. Экинчи лигадагы оюндардын жыйынтыктары тууралуу токтолуп кетсек, Аксу Аккулак командасын 2-0 эсебинде утту. Ал эми Карабалта Тяншан жаатын 5-0 айырмасында жеңди. Ошондой эле Көкжал Ак Илбирсти 3-1 эсебинде уткандыгын айтып өтөлү. Эми жогорку лигадагы жаңылыктар тууралуу бөлүшө кетели. Ынтымак командасына жаңы аргымак келди. Буга чейин Чүй облусунда жана Сары Өзөн командасында ойноп келген 83 аргымагы эми ынтымакта ойнойт. Белгилеп кетсек, былтыр дал ушул Норуз турниринде 83 аргымагы эң мыкты аргымак болгон. Ал эми былтыр Таласта өткөн өлкө чемпионатында 83 менен Рустам Тыналиев чабуулда да ойногон жайы бар. Демек, мында универсалдуу аргымак ынтымакка келиши, ынтымак командасынын аттары дагы да болсо күчтөндү дегенден кабар берет. Ошол эле кезде Достук дагы күчтөнүүдө. Көк Мончок аргымагы эми Достук командасына келди. Бул тууралуу Достук командасынын расмий баракчасы айтты. Маалым болгондой, Достук командасы Көк Мончокту өзүнө сатып алды. Ынтымак командасынын курамында дагы өзгөрүүлөр бар. Эмилбек уулу Турат ынтымак командасында оюн көрсөтөт. Турат буга чейин 2017-жылдардагы ынтымактын намысын коргоп келген. Акыркы 2 жылда Алай клубунда ойногон. Турат кимдин ордуна келди десеңиздер, Айдамир Сабырбек уулунун ордуна келгендигин белгилеп коелу. Урматтуу көрөрмандар, жогорку лиганын алгачкы оюну эртең болот. Анда Сары Өзөн командасы Акшумкар менен кезгелет. Биринчи лигадагы оюндар тууралуу ой пикир калтырыңыздар жана ким чемпион болот. Бакаев